өлüm жоқтық операциясының 2018 күзгі жас толықтырулар аскердік ант беріп өткізілді. Командирдің орынбасары подполковник Құлабай. Саламатсыздарбы? Еркен тұр. Еркен тұр. Сөз тұр. Аскердік ант беру үшін белгіленген орынға қадам. Да. Жарайды. Қатардағы жокер Нұралиұлы. Мен қатардағы жокер Исмаилов Нұрсұлтан Кеңесбекұлы. Қырғызстан еліне шеніне салтанатты түрде ант беремін. Қатардағы жокер Айдаров Мұхтек Сатарбаевич. Қырғызстандың елінің шеніне салтанатты түрде ант беремін. Қырғыз Республикасы Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскер укук уставтардын талаптарын командирлердин жана башчылардын буйруктарын аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү керек болсо өмүрүмдү аябоого ант берем. Сапкатор. Жарайт. Республикасының Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскер уставтардын талаптарын командирлер жана башчылардын буйруктарын аткарууга ант берем. Жолдош полковник, қатардағы жокер Тоқтобеков аскердік ант беріп. Жокер Темирбекұлы Мақсат, Кыргызстан элине ишенимине салтанаттуу ант берем. Қырғыз Республикасының Мекениме кызмат кылам. мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставдын талаптарын Мен қатардағы жокер Рустамбекұлы Кыргызстан элинин ишенимине салтанаттуу ант берем. Жана көз карандысыздыгы Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгы үчүн бар күчүмдү керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Сөз тұр. Түздүөнү ортого. Жолдош полковник, күзгі жаш толықтыру жиын 60 жокер аскердік антқа келтірілді. Жиын башчысы Улов Исмаил Мустафаев. Бүгін абдан чоң байрам. Анткени биздин балдарыбыз бүгүн мекенге кызмат кылууга ант берип атат. Менин телефондору, командирлердин телефондору, орынбасарлардын телефону жазылып турат. Абдан салтанаттуу, жооптуу баягы солдаттын турмушундагы майрамга келип катышып атабыз. Менин балам да бул жерде катарда жоокер болуп кызмат кылып атат. Эмнеге Көчкү Далдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядына кызматка келди. Ал аскердик комиссариятта Жалал Абад шаарында чечилип калды. Анан тагдыр менен Кудай болуп ушул аскердик бөлүккө кызматка келди. Биз аскердик бөлүктүн турмуш менен тааныштык, офицерлерин көрдүк, командирлерин көрдүк. Мага бул аскердик бөлүк жакты, таза, сыкан, тартип күчтүү. Ойлойм, баламдын бул Жолдош полковник, күзгі жаш толықтыру жиын 60 жокер аскердік антқа келтірілді. Жиын башчысы Улов Исмаил Мустафаев. бүгүн абдан чоң байрам. Анткени биздин балдарыбыз бүгүн мекенге кызмат кылууга ант берип атат. Менин телефону, командирлердин телефондору, орынбасарлардын телефону жазылып турат. Абдан салтанаттуу, жооптуу баягы солдаттын турмушундагы майрамга келип катышып атабыз. Менин балам да бул жерде катарда жоокер болуп кызмат кылып атат. Эмнеге Көчкү Далдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядына кызматка келди. Ал аскердик комиссариятта Жалал Абад шаарында чечилип калды. Анан тагдыр менен Кудай болуп ушул аскердик бөлүккө кызматка келди. Биз аскердик бөлүктүн турмуш менен тааныштык, офицерлерин көрдүк, командирлерин көрдүк. Мага бул аскердик бөлүк жакты, таза, сыкан, тартип күчтүү. Ойлойм, баламдын бул жерде кызматы татыктуу кызмат кылат.